мына тамакты карап кой. Тамак адамдын оозуна чейин эч кандай айырмасы жок. Айырмасы жок. Даам билинбейт. Даам билинбейт. Кекиртектен өткөндөн кийин да даамы жок. Ооздун ичинде ашып барсаң 10 секунд чайнайсың. Ушул учурдагы даам гана тамакка баа берет. Бири $1000, бири 10 тыйын. Ушул даам үчүн. Бирок бул чыныгы баасы эмес да. Чыныгы баасы ушул даамды татып атып, ушуну жараткан Раббыма шүгүр дейиш керек. Бир тиштем нандын оозго, даамга келиш үчүн бүт аалам иштейт. Бүт аалам иштейт бир тиштем нан үчүн. Субханалла. Ушуну чайнап аткан адам анын акысын төлөп койду эле бүтте төлөдүм эмес. Аны ушунун оозуна алып келген Раббысы карап турат. Кана мен алып келген бүт ааламды иштеттим ушунун нанды ушунун оозуна кириш үчүн. Эмне дейт экен деп карап турат. Раббым сага шүгүр ушуну бергениңе десе акысы берилет. Ушуну аят болсо керек, баягы көзү көрүнбөгөн планеталарды адам рызкысы үчүн жараттым дегенде бир. Бүт ааламдар адам үчүн. Бүт ааламдар адам үчүн. Демек адам качан адам Раббысынын ан үчүн кылган ар бир жакшылыгы, неаматын сезип, ага ыраазы болгонду билсе адам. Жана ага татыктуу мамиле кылса. Ага татыктуу мамиле кылуу Раббысынын буйругун аткаруу. Жана ушул буйрукту аткарууга башкаларды да үндөө. Ушул мусулманчылыкты актоо.